Айла жоктуктун айынан жаштайынан түйшүккө кабылган 7-класстын окуучусу Инаятулла Сокулук районундагы Жаңгакты айылынын тургуну. Ал 55 жаштагы Орукчан атасы жана апасын багып, күнүмдүк жалданма жумуштарда иштейт. Атасы акыркы 5 жылдан бери төшөккө жатып калып, апасы аны менен убара. 6 эжеси турмушта болгондуктан үй бүлөнүн кем карчысы атасынын дары-дармеги жаш өспүрүмдүн мойнунда. Бул үй бүлө учурда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендердин коляскасына муктаж. Assalamualaikum kırgız elem, kandайсыздар? Мен өзүм 7-класс окуйм. Атам менен апамды ошо күнүмдүк шабашкада багып атам. Күнүнө 700-800дөн иштеп, май чайга жетип атат, Аллага шүгүр. Сиздерден да бир жардам болсо жакшы болот эле, коляска атама тарат алдырганга барганга. Күнүгө мечитке барат эле, мечитке бара албай калды. Ошо үйдө эле жатып окуп калды. Ошо коляска болгондо жакшы болот эле. 5 yıl oldu da. Sizlerge rahmet so'rab kelibsizlar. Sokuluk rayonunun Жаңгакты айылында жашайбыз. Анан şu çalımına bir 5 yıl oldu, şunday başında opuk var idi. Şunday orup kaldı. 5 yıldan beri leçene kıldık. Elin jardam menен leçene kıldım. Özümüzden dehkançılık jardam kıldık. Kösötmеген jerim kalmadı. Bar joku kösöttüm, şifa bolbой koydu. Anan mana bir ay oldu, şunday jatıp kaldı, basalay. Bassayam jettelep balam ekөөz apчыгып alып kireriz, ошо менен эле азыр bir жерде болуп kaldı. Balam кичинераак, balam эми 7-класска өттү. Анан мындай таап келаткан эч ким жок да. Анан Кудайга шүгүр, кыздарым бар, эми кыздар бирөөнүн адамы экен, олар анча мынча береттер. Балам таап келгенге болбойт экен, балам кичинераак, иш жумушка жарабайт. Анан мен колумдан эми швея келет, баары жок, тиккен келет, машинам жок. Эми şu чалым жанында отуруп, акча таап, шунун дары-дармеги иштейин деп. Анан пенсиясыям больницага бардык. Анан буна операция кылдырбадык. Анан пенсиясыям аз, 3-cü группага түшүрүп таштадылар. Пенсиясы 1700-гө bir айга жетпейт экен. Ошо менен эле кайым шүгүр, чогулушуга кайым шүгүр. Кылган берген садакаңыздар кабыл болсун. Аллах разы болсун. Бейиштин бакчасынан bir бакча берсин Аллах Таала.